Бизди элди бири-бирине карама-каршы кылып койду. Үй алгандар менен отказнойлорду, пайщиктердичи бири-бирине карама-каршы кылып, азыр эки тарап болуп алып, бири-бири менен элдер согушуп атат. Бүгүн Ош шаарында Ихсан кооперативинен үй алам деп мүчө болгон жарандар нараазычылык билдирип чыгышты. Чогулгандар аталган кооператив убадалаган үйгө жетпей, материалдык, моралдык да зыян тартып жатканын айтышууда. Ушул тапта өлкөнүн түштүк аймагынан 700дөн ашык адам үй алуудан баш тартып, акчасын кайтып алуу үчүн арыз жазган. Келишим боюнча 2 жумада кайтарылчу сумма айлар өтсө да берилбей келет. Ар бир үй бүлөдө уруш, жаңжал. Бул эмнеге бул жерге акчабызды салып койдуң деп үй бүлөдө түшүнбөстүктөр болуп жатат. Моральный дагы, материальный дагы бар жок жагынан бизди ушундай азапка салып атат Ихсан кооперативи. Ушуну бийлик өкүлдөрүнөн суранып кетет элек, ушуларды бир тартипке салып, ошо окшогон шылуундарды Кыргыз Республикасы ичинде негизинен эле иштетпөө ушундай мыйзамдарын кабыл алсаңыздар. Бири кетсе экинчи алдамчысы келип атат. Карапайым элди, мына ушул жерде турган баардык карапайым эл түшүнбөстүк менен келип акчасын салып алып, кайтып акчасын кайрый албай атат. Ушул жерде ушундай балдарыбыз акча таап иштеп жүргөн болгондо мен мынчалык күйүкпөйт элем. Булар талаада мигрант болуп таап жүрүп, акыры ушундай үйлүү жайлуу болор экенбиз деген ниет менен төгүштү эле аткарылбай атат. Канчалаган адамдар, канчалаган эми качып колго карматпай атышат булар. Булар бир жолун бизге берип койсо, мынандай болот. Ушу элдин дагы талабын уккандачы жеңил эле чечиле турган маселе менин оюмда. Себеби мына немеде келишимде бар да, мынча күндө төгүлбөй калган болсо, ага кандайдыр процент төгүлөт. Мынча күндө өтүп кеткен болсо, ал үйдү кайра сатка коюлат деген келишим бар. Ихсандын айланасында кызычуу 3 айдан бери уланып жатканы айтылат. Тургундар күн сайын мына ушул кеңсеге төккөн акчаларын кандай болбосун өндүрүп алуу үчүн үмүт артып келишет. Айласы кеткен тургундар регион телеканалы аркылуу бийлик башындагыларга кайрылууну туура көрүшкөн. Алар өлкө башчы Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку кеңештин депутаттарына кооперативдердин жоопкерчилигин карап берүүнү өтүнүштү. Бул жабыркаткан элге ким күйөт мынакей? Ушул малга чейин канча моралдык ушер тартып адамдар, семьялары бузулуп аткандар бар, ооруп калгандар бар, сахарный диабет болуп ооруп калгандар бар, давление болгондор бар. Ошолорду караш керек да, элге дагы жооп бериш керек да. Анан биздин талаптарды дагы келип коюп атабыз. Талаптарыбыз аткарышпай атат да. Мына отказниктерге акчаны тездетиш керек. Мен мисалы үчүн 733 номердемин да. Мен качан алам? Бүгүн 40 адам алыптыр. Бир күндө бир адам, же бир адам 2-3 күндө алып атат. Анан мага качан жетет? Бул жеткичен акча инфляция болушу мүмкүн, ага чейин ден соолук кетет. Ошону караштырыш керек. Ушу Садыр Жапаров жана Камчыбек Кыдыршаевич ушул маселеде депутаттар дагы карап, ушу окшогон кооперативдерди төгөт койсо, анын ордуна мамлекеттик ипотеканы жеңилдетип берсин элге. Элди үй менен камсыз кылсын, ушул закондорду карап чыгышса деген сунуштарыбыз бар да. Ихсан кооперативинин Оштогу филиалынын жетекчисинин орун басары Бекболсун Балаканов кардарларга убагында акчалары кайтарылбай калганын моюндады. Маселени ички уставдын негизинде тез арада чечүү убадасын берди. Азыр эме боюнча бизде именно ЮРФ деп коет, Южный региональный филиал деп. Бул жерден биздин мурда үй алган кардарларыбыз бар. 1700-ге жакыныраак. Ошол кардарларыбыздын ар бирин үй алган, машина алган кардарларыбызды чакырып, алардын келишим мөөнөтү мурун 10 жылга болгон. Ошолордун мөөнөтүн кыскартып, акчаны көбүрөөк төлөтүп, ошонун негизинде кайтарып берип атабыз. Андан сырткары дагы биз өзүбүздүн ол жерден үй ала тургандардан пайщиктердин баарын чакырганбыз дагы, алар менен дагы ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ситуация мындай болуп атат бизде. Бул ситуациядан кандай чыкканга силерде кандай жардам бар деп. Ал мезгилде бул жерде чогулуш болуп, ошо чогулуш негизинде токтом кабыл алган. 25% менен түзүлгөн келишимдерди бул жерде пайщиктер эч ким мажбурлаган жокпуз. Өздөрү добровольный основа кылып атышат дагы. 25-ти 35-ке, 35-ти 50-ге, 50-ни 60-ка көтөрүшүп, колдон келишчи акчасын төлөшүп, үй алып берип, бири-бирин сүрмөлөп, ушу ашар жол менен кетип атабыз. Акыркы учурларда Кыргызстанда кооперативдерге болгон нараазычылыктар күчөдү. Анын айынан жетекчилерине алдамчылык беренеси менен иш козголгону да маалым. Мен жана Мыйзам юридикалык компаниясынын жетекчиси Болот Баятов бүгүнкү күндө кооперативдерге байланыштуу 40 адамдын ишин карап жатканын, бул боюнча жарандык тартипте сотко доо арыз келтиргенин кабарлайт. Ал көрсөтүлгөн мурунку мыйзамдагы айрым кемчиликтер бар. Ал кемчиликтерди жоюш керек. Себеби азыр кооперативдерди ачып атканда бул 6-5-7 адам чогулуп алып туруп эле бир кооперативде 300-дан каттап ачып коюп атат. Башка айтканда анын резервдеги акчасы көрсөтүлбөй калып атат да. Эми кайрылуулар бул бир эле
шаардык бийликке дагы кайрылып аткан, шаардык депутаттарга дагы бул боюнча көп кайрылып атат. Ошол эле мезгилде мисалы юридикалык жактарды дагы аябай көп кайрылганда аябай чоң ызычуулар болуп атат. Эми бул ызычууну алдын алыш үчүн укук коргоо органдары өзүнүн юридикалык бааларын бериш керек. Бирок юридикалык баа берейин десе дагы бул мыйзамдагы кемчиликтер, пробелдер бар. Ал мыйзамдарды толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү боюнча ата жогорку кеңешке кечиктирилгес мыйзам долбоорун алып келиш керек да. Ошондо гана бул бир жаңысылга чечилет деген ойдобуз. Бегиле кетсек, Ихсандын ачылганына 2 жылга чамалады. Бул аралыкта Ош, Жалал Абад жана Баткенден 5000 адам кооперативке мүчө болушкан. Анын ичинен 1700гө жакыны үй жана унаа алышкан. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.